Bu yerde öte maanili biz için, imne kaysı malumat biz için maanili. Cööt menen Kırgızlar kastaşkan. Bu öte maanili. Tigi еврейлер менен кыргыздардын ортосундагы Чыр-чатак. чыр-чатак. Эээ. Эми ушул жерден дагы бир нерсени айта кетсек болот. Баягы Жөөт улутунун эң бир көрүнүктүү адамы десек болот, бул Карл Маркс. Өзү мунун Союздун убагында 32-жылы чыккан 40 канча томдук китеби болгон. Ошол китебинде бул бир топ жеринде Кыргыз евреи деген эскерген жерлери бар да. Анан эмне үчүн Карл Маркс ошо кыргыздар жана еврейлер деп жазган деп мен бүгүнкү күнгө чейин эле таң калып келем да. Көрсө, байыркы бир мезгилдерде жанагы еврейдин карталарында Гергесей деп турат. Ошол Гергесейлер көрсө кыргыздар турбайбы? Тура. Мына муну ошого алып баратам, муну санжыра. Берден bir daha мен айтып коеюн, мына Алаш Баатырдын баянын доорун баяндап атат да. Ошондо Орто Тоо менен чоң чоку Кыргыздын борбору болгону атактуу кыргыз элинде Ак үйдөн баштап шаар салып, Алаш Баатыр чогултуп, ак калпакты башкарып, кыргыздар байып кетиптир. Көбөйгөндөн көбөйүп 40 000 үйгө жетиптир. Аялы сүйөккө тагынган Алашканга күч жетпейт. Ар улут эли багынган. Ысыкта турбайт кыргызың. Ысыкта турбайт. Ысыкты, мына Чайковский айтып атат. Ысыкты жактырбайт дейт кыргыз. Булут менен тоо чокулар. Салкын жака кетет. Салкында кетет. Мына берде айтып атат. Ысыкта турбайт кыргызың, жайлоосун жайлап, бээ байлап, салкынга чыгып, эл жайлап, байлары малын көп айдап, ошол өткөн заманда жоргосу жолду бербеген, бул Алаштын элине жоо беттешип келбеген деп атпайбы. Эми ошол эле учурда ошол доордо кыргыздарга ким каршы чыккан? Орто Тоонун артында Мадуң Мадуш эл болгон, ошол элди башкарган Мадур деген шер болгон. Мадундардын элинен бир акылман чыгып кеп койгон. Ким кое берсең Алашты, көп жериңди талашты. Элиңди алып жем кылды. Көп жериңден кем кылды. Наамыңды сенин чыгарбай, кара жерге тең кылды. Ошону барып чапсакчы, бир айласын тапсакчы деп. Бу жерде уландысы эмне болуп атат? Бул Жөөт деп атпайбы? Мына 4 айланып келбесем, бакиңе элди башкартып, каш кайтарган немесин өлүгүн сүйрөп ташкартып, дүйнөнү бүтүн жойлосом, ушул Жөөт элимди ар кайсы жерге алып барып, бирден хан кылып койбосом, Жөөт эли менен кыргыздардын касташканы доор. Бу доор Шумер дооруна келип атат да, Шумер. Берки билесиз, Мисирди Гиксостор, көчмөндөр 100 жыл багынтып басып турган. Биздин доордон 1700 жыл мурун. Өзү айрым бир булактарда 95 жыл деп жүрөт. Айрым бир булактарда 126 жыл деп жүрөт. Эми 100 жылдын бер жагы экен да. Кийин алар көтөрүлүп, сүрүп чыгарганда, андан кийин деле калды да. Бир жылда эле бошонуп кеткен жок да. Көрбөйсүзбү? Эми ошондо жанагы Тора деген ыйык китеби бар. Ошол жерде жазылып атат. Пайгамбар тамак аш берем деп жакын адамдарын чогултуп, Авраам пайгамбар. Анан кийин түстү тамак ашты коюп, дасторкондун эң төрүнө чучук чагып, то есть жиликтин чагып чучукту койду деп атат да. Анан мен жөөттөрдөн көп сурайм. Силер чучук жейсиңерби? Жилик чагып. Жебейбиз дейт. Жебейбиз дейт. Анан кандай болуп? Силердин тоораңарда ушундай сөздөр бар. Бул кайсы доордо? Египетти басып алганда кыргыздар ал убакта жергиликтүү калктарга баскынчы катары Жөөт эли кулда жүргөн. Египетте кулдукта жүргөн. Ошондо кулдуктар менен кыргыздар ымалаш болуп, тегилерге туруштук берген да. Ошон үчүн алар ошол жиликти чагып, чучугун жеп, ошондон үйлөнгөн, бирок булар аларга салт эмес. Бирок ыйык китебинде калган ошо доордо,
ошондой болгондун көрбөйсүзбү кандай байланыш бар да.